Куатбек Айчевич, айтып бериңизчи, бул долбоордун негизги максаты эмне? Рахмат, Рыскел Чынбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Долбоордун негизги милдети Кыргыз Республикасында жолдо жүрүү коопсуздугун сактоо, элдин коопсуздугун камсыз кылуу болуп эсептелет. Жол коопсуздугун азайтуу. Адамдардын Коопсуздугун камсыздоо. Алло, аппарат. Кубанычбек Алчиев жооп берип атат. Менин убактымды эмне кетирип атасыңар? Шуулдатып. Сиз келишимдин түзүлгөнүн Вега менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мыйзамдуу деп эсептейсизби? Мыйзамдуу деп эсептейм. Соттун чечими күчүнө кирди беле? Соттун чечими эмес, келишимдин түзүлгөндүгү конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде жүргүзүлдү. Сотто эки жолу бул маселе каралды, эки жолу тең чечим чыгып, бүгүнкү күндө акыркы берилген сотко берилген кайрылууга дагы чечим чыгып, бүгүнкү күндө биздин пайдабызга чечилди. Соттун чечими күчүнө кире элек келишим түзүлүп атпайбы? Ушунун мыйзамдуулугун сурап атам. Ал башка маселе менен болчу алардын берген чечими. Кандай башка маселе болмочу? ГКТС, Государственный комитет сотко берип атпайбы? Бакыт Нуржанович жооп берип койсун. Конкурстардын баардыгын бул билет, сот боюнча азыр айтып берет. Рыскел Чынбекович, сот боюнча биринчи Госкомитеттен ходатайство берилген сотко о приостановлении действий решения независимой межведомственной комиссии. Ошондон кийин мыйзамдын түрүндө уже кол коюлса болмок. Бирок биз межрайон соттун чечими чыккандан кийин ошондон кийин түздүк. Не? Мыйзам боюнча жол берилет кол койгон контрактка. Мен мыйзамдуулугун сурап атам. Соттун чечими күчүнө кирди эле кире элек беле деп. Канча күндөн күчүнө кирет соттун чечими? Биринчи инстанцияга. Биринчи инстанциянын бир айдын ичинде. Анан Кире элек болчу, бирок ходатайство ага чейин болчу. кире элек болчу. Рахмат. Эмне үчүн биринчи неме тендер 10 августта өтпөй калды? Техникалык эсебинен, Кандай? техникалык ошибкалар боюнча. 23-нде эмне болду? Ичинде ошол болгон. Мен 10 августта сурасам да 23-нде эле сиз сандарды карабайсыз. 23-ндө техникалык эсебинен. А 10-дачы? Онда 10 август боюнча сурап атасыз. 10 августта которгонбуз, анда эчтеке болгон жок. 10 августка которулган. 10 августтагы өткөрүлүүчү конкурстун датасын 23 августка которулган. Туура. Условияны алмаштыргансыңар. Кээ бир маселелер бар болчу, тендерди документация требования. туура. Ошолорду алмаштырып, анан 23 сиз айткан датага которулган. Башы майдан башталган, анан июнда, анан август, анан сентябрда. Ким жооп берди ушулардын баарын кечиктирилип, кемчиликтер кеткенине? Кемчиликтерине тиешелүү адистер иштеп атышат. Тиешелүүнө жараша алар жооп беришкен, жооп берет. Бул жерде мен ойлойм, мындай жооп бере турган деле маселе жок. Эң негизги Рыскел Чынбекович, мына баарыңар жакшы билесиңер. 2012-жылдан бери болбой аткан жумушту биз Кудай буюрса 6 айдын ичинде мына ишке ашырдык десек болот. Кече күнү 20-37 аппараттык комплекс келип түштү. Биз мына буюрса биринчи этапты азыркы ошол конкурста жеңип чыккан компания менен бирге май айына чейин же болбосо жазга чейин толук кандуу ишке киргизебиз деп атабыз. Жаңы жылда Кудай буюрса установкалар башталат ал боюнча. Ишке ашкан жок. Айли эч нерсеси бүткөн жок. Силер 90 күндүн ичинде баштайбыз, 6 айдын ичинде толук ишке кирет деп атасыңар, туурабы? Мыйзам боюнча ошондой, чечим боюнча. Келишимдеги. А ушул Вегада аты чыгып аткан
Аканбаев Шаймерден деген ким? Мен сизден биринчи жолу атам ал киши жөнүндө. Бул материал 24 кежиге чыккан чьих руках безопасность деп. Госкомсвязи 24 кежи пояснил, что, скорее всего, концерн Вега создал консорциум кыргызской компании, учредителем которой является Ибраимов и Аканбаев. Бул Госкомсвязин сөзү. Жооп берип койгула. Минюста катталган боюнча 15ке жакын компания бар Вега названиясы менен. Ошондуктан сиз айткан фамилиялар аякта. Жок, бул сиздин сөзүңүз. Мен андай сөзүм айткан эмесмин. Сиз мойнуңузга алып атпайсызбы? Мен андай комментарий берген эмесмин, Руслан. Анда 24 кежинде мага окшоп сот көрбөйсүзбү? Тактайбыз. 2 айдан кийин тактайсыңбы? Ким берген ушундай сөздү? Турбаев Госкомсвязь деп. Мен сизге жооп бердим. Биз андай комментарий берген эмеспиз. Бишкек мэриясы канча миллион сом акча коротот коопсуздук шаарга? Бишкек мэриясы акча коротпойт. Өзүнүн бюджетине ылайык буга чейинки иштеп жаткан инфраструктураны кароо боюнча жумуштарын жасайт. Бирок ошол азыркы долбоордон түшкөн акчадан анын өзүнүн проценттик соотношениеде ала турган акчасы бар, каражаты. Бүгүн эртең менен чыкты, мэрия потратит 211 миллионов сомов на безопасный город в 2019 году. Туура эмес маалымат деп ойлойм. Эмнеге? Андай болбош керек. Эгерде буга чейин кайсы бир жол тармагында, мэриянын жол тармагында кемчилик болсо, ошолорду калыбына келтирүү боюнча жумуштар жасап атат. Бул безопасный город киреби кирбейби, ал өзүнөн өзү жүрө турган жумуштар. Анан безопасный городко аны байлашты туура эмес деп ойлойм. Бул туура маалымат. Ушундай жыйын өткөрүлдү 17 декабрда Бишкек шаар мэрия өткөрүп, ар бир жумуштун кете турган акчалардын баарын иликтеп, жиликтеп чыгып турган 211 миллион сом менен расмий маалымат берип атат. Рыскел Чынбекович, мен дагы бир жолу маалымат катары айтып коеюн. Эгерде безопасный город кирип аткандан биз ушуну жасап атабыз десе, ал туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде безопасный город киреби кирбейби, знак туруш керек, жолдогу разметкалар болуш керек, сиз айткандай тротуар болуш керек, арыктар болуш керек. Аны биз жасабай жүргөнбүз, мына уга келди аны жасашыбыз керек. Бул буга чейин да жасала турган жумуш болчу, жасалбаган үчүн жасап атышат да. 10 секунд бергиле. Бул жерде жазып атат, мына ошолго 211 миллион сом. Биз ошол 10 февралга чейин жолдордо разметка, светофор, талдардын баарын кезештеп туура маалымат берсе, сиз туура эмес дейсиз да. Кыштын күнү кантип Биз тактайлы маалыматын.